Жаңы окуу жылы башталып көчө кыял кеч бөөктөргө жана максаттуу жаш кыздар балдарга толду. Адеми дагы алардын арасында. Ал быйыл алгачкы мектеп босогосун аттап жатат. Биринчи коңгуроону кагуу ага буйруганына абдан кубанычта. Келечекте эжекесине окшоп мугалим болом деген тилеги бар. Мага жаңы мектеп аябай жакшы экен. Ал аябай кооз экен. Мен биринчи А группамын. Мен мугалим болгум келет чоң. Атыптыр сүйүнчү, апакем ай кийинчи, жаркыраган мектепке мен барайын биринчи. Адемиге окшогон Бишкек шаарынын Калыс Ордо конушундагы 2000ге жакын окуучу жаңы мектептин босогосун атташты. Анын ачылуу аземине Бишкек мэри Албек Ибраимов, шаардык кеңештин төрагасы жана башка жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышышты. Мектеп 1800 орунга ылайыкталган. Мында бардык заманбап технологиядагы жабдыктар коюлуп, окуучулар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлдү. Бардык шарттар бар. Компьютердик кабинет, мультимедиалык кабинеттер, жабдылган балдардын программалык багыттар боюнча окута турган Манас кабинети, Чыңгыз Айтматов кабинети, анан балдардын ден соолугун чыңдоочу эң мыкты бүгүнкү күндөгү заманбап спорт залы бар. Буга Кытай тарап 2 миллион доллар каржыласа, шаардык мэрия тарабынан 70 миллион сом бөлүнгөн. Калыс Ордо жаңы конушунда окуп аткан балдар илгерки Минаборонанын өзүнүн имаратында абдан тар имаратта эметишиле бүгүн Калыс Ордолуктарга абдан чоң кубаныч болуп атат. Себептен жаңы школа ачылып атат, жакшынакай заманбап бүт жабдыктар менен ушул балдарга бүт ыңгайлуу. Кытай тараптын жардамы менен Ордо калаада дагы бир мектеп эшигин ачты. Ал 660 окуучуга ылайыкталып салынган. Бирок анда окууну каалагандардын саны 1200дөн ашты. Мында базалык түрдө англис тили менен бирге Кытай тили окутулат. Класстык бөлмөлөр жаңы технологиялар менен жабдылган. Окуучуларга заманбап билим берүү үчүн бардык шарттар камсыздалды. Учителя, педагоги из Пекина, из Китая. Биз Кытайдагы бир мектеп менен келишим түздүк. Анын негизинде бул мектепке Пекинден келип Кытай тилин үйрөтүшөт. Биз ушу менен эле токтоп калбайбыз. Мындан арада кызматташууну улантып, окуу борборлорун ачууну максат кылып жатабыз. И важным мостом укрепление дружбы. Быйылкы жылы өлкө боюнча 1 сентябрга карата 16 жаңы мектеп ишке берилди. Ал эми октябрь айында дагы 14 орто билим берүү мекемеси эшигин ачат. Бактыгүл Султанбек кызы Жанадил Абубакир уулу, ЛТР Бишкек.